2010-жылдары бир нече кылмыш ишине шектелген Алексей Ширшов 10 майда УКМК тарабынан коррупция беренесинин негизинде кармалганын билдирген. Бирок ошол эле күнү 1 май райондук соту кайра үй камагына чыгарган. Мындай кылмыштуулукка шектүү жарандын үй камагына бошотулушу коомчулуктун чордонунда кызуу талкууга алынып, ар кандай кептер тарады. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров жана президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Facebook баракчасына түшүндүрмө берген. Шишов боюнча тактоо. Президент Садыр Жапаров Шишов боюнча маалымат бергенден кийин Азимбек Бекназаров мамлекет башчысын кимдир бирөөлөр адаштырып жатат деген пикирин билдирди. Жыйынтыгында президенттин дагы Азимбек Бекназаровдун дагы айткандары туура болуп чыкты. Көрсө, Шишовго козголгон иштер болгон экен, бирок 2015-2019 жылдары айып пул төлөп акталып чыгыптыр. Бул боюнча төмөндөгү маалыматтардан көрүүгө болот. 2021 жылы эч кандай издөөдө болгон эмес жана башка кылмыш иштери козголбоптур. Ошол үчүн президент кабыл алган. Эрбол Султанбаевдин берген маалыматына караганда, Ширшов буга чейинки бийлик тушунда тагыраагы 2015-2019 жылдары айып пул төлөгөндөн кийин акталган. Мындан улам өлкө башчы кабылдамасына алгандыгын түшүндүргөн. Бул маалыматтан улам социалдык тармактын колдонуучулары да пикирлерин жазып калтырышууда. 2015-2019 жылдары акталып чыккан болсо, Садыр Жапаровдун кандай күнөөсү бар? Туура эле, президенттин деле эки башы жок да, по факту текшертти. Мурда иш козголгону да, кийин ал иш жабылганы да анык. Президенттин айтканы туура эле экен да, демек, азыркы тапта издөөдө эмес экенби иши кылып? Мурунку президенттин убагында акталган туура. Ширшовдун бошотулушу жогорку кеңеш жыйындарында да талкууга алынып, сын пикирлерге жем таштады. Анткени менен айрым коомдук активисттер алдын ала жыйынтык чыгаруудан алыс болууга чакырат. Буга себеп катары анын ушул күндө коомдун талкуусуна алынып жатышы өлкө башчы Садыр Жапаровдун кабылында болгондугу себеп болду дешет. Бирок муну менен күмөн саноолордон алыс болуу керек деп түшүндүрүшүүдө. Эми өзүңүздөр билесиздер, кылмышкерди эмне себептен камашат? Бир 2-3 негизги нерселери бар. Бул качып кетпеш үчүн, же болбосо тергөөнүн жүрүшүнө зыянын тийгизбеш үчүн, жана оор кылмыштар үчүн. Эгерде бул киши азыр президентти Садыр Нуркожоевич айтмакчы, өзү келип кызматташам деп атса, буну апарып алып дагы камагандын кажети барбы деген суроо пайда болуп атат да. Мен сиздерге как юрист катары айтам, мурдагы бийлик иш козгоп, анан бул кишини камабай кое берип койсо, анан бул бийлик камабаса, мына ошондо күнөө кимде деген суроо пайда болуп атат да. Мурдагы бийликтеби же азыркы бийликтеби? Жок. Убагында иш козгоду, убагында камап, мүлктөрүн тартыш керек болчу. Азыркы бийлик баягы эски бийликтин мурдагы бийлигин дагы бар нерселерин териштирип баштап атат. Биз ойлойм, жалпы эл жөн гана сарапсыз салып карап турайлы, аягы эмне болот экен. Бул нерсе көп созулбайт, бат эле бүткүдөй. Себеби президент өзү баш болуп өзү фейсбугуна жазып атабы, бул жерде бир кандайдыр бир моралдык жоопкерчиликти дагы бул президент өзү мойнуна алып атат деп кабыл алса болот. Ошондой эле коомдун талкуусуна жем таштаган Алексей Ширшовдун бөгөт чаралары жана ага карата чыгарылган чечимдер боюнча прокуратура маалымат берди. Анда Алексей Ширшовго карата коюлган айыптар 2019 жылы жоюлгандыгын билдирген. 221 берененин 2-бөлүмү менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркиндигинен ажыратылган. Ал эми калган беренелер боюнча сот актоо өкүмүн чыгарган. Аталган өкүмгө Ширшовдун жактоочулары даттануу келтиришип, жогору турган Бишкек шаардык сотунун 2015 жылдын 19 январында өкүм өзгөртүлгөн жана Ширшовго 100 эсептик көрсөткүчтөгү айып салынган. Бул өкүм Бишкек шаарынын өкүмү чыгарылгандан кийин гана өзүнүн күчүнө кирген. 11 майда президент Садыр Жапаров мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин 200 миллион долларын Кыргызстанга кайтарууга жардамын сунуштаган Ширшовду кабыл алганын баш прокурор УКМК Ички иштер министрлиги ага карата бир да иш козголбогонун, издөөдө жок экенин айтышканын билдирген. Эскертсек, Алексей Ширшов 2010 жылдын 18 сентябрында кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу, финансылык жеңилдиктерди мыйзамсыз берүү же алуу, алдамчылык, Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарына каршы контракт түзүү, мамлекеттик сатуу алууну жүзөгө ашыруу кылмыш иштери козголуп, кийин аталган беренелер жоюлгандыгы маалымдалган. Нурзада Сыдыкова, Жылдыз Кадырбаева, 7 канал, Бишкек.
бүт талкаланып кеткен баары бул салам ар кандай жарада. Ачыктык киргизилбей көмүскөдө калган каргашалуу окуянын чоо жайын тактоо үчүн комиссия курамы бекитилди. Мындан 5 жыл мурда Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы Дача суу конушундагы каргашалуу окуя көпчүлүк үчүн табышмак бойдон калган. Ачыкталбаган бул окуя көпчүлүктүн ушул күнгө чейин бүйүрүн кызытып келет. Мен ойлойм, комиссиянын составы абдан күчтүү деп айтсак болот. Ар тараптуу көз карандысыз эң негизгиси. Анан биз эң биринчи максатыбыз ушул 6 айдын ичинде бүт ушул маселе боюнча ийне жибине чейин иликтеп, терең иликтеп, кайталанбай, бул маселе кайтып келбеш үчүн ушул маселеге чекит коебуз. Өлкө башчы Садыр Жапаров авиациялык кыйроонун себептерин жана шарттарын көз карандысыз жана ар тараптуу изилдөө, Дача суу айылынын тургундарынын проблемаларын комплекстүү чечүү үчүн сунуштарды даярдоо максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71 беренесин жетекчиликке алып токтом чыгарган. Анда Дача суу айылында Боинг 747 жүк ташуучу самолету менен болгон авиациялык кырсыктын себептерин жана шарттарын изилдөө боюнча коомдук комиссия тиркемеге ылайык курамда түзүлүүсүн белгилеп, аларга коюлган милдеттер жана жоболорун билдирген. Отуз 9 жарандын өмүрүн алган каргашалуу кырсыктын тактыгын жана ачыктыгын киргизүү максатында өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен комиссиялык курамга төмөнкүлөр бекитилди. Комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов, курамына укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасилова, журналист Дилбар Алимова, Эйр Манас авиакомпаниясынын өкүлү Бекзат Алимов, Ачык маалымат фондунан Элнура Алканова, жарандык активист Мавлян Аскарбеков, экс-премьер-министр Кубатбек Боронов, укук коргоочу Түлөкан Исмаилова, Стоп Беспредел маалымат сайтынын башкы редактору Кайрат Кенжебай уулу, адвокат, милициянын отставкадагы полковниги Кубанычбек Култаев, жарандык активист Тимур Махмудов, укук коргоочу Динара Ашурханова, иликтөөчү журналист Али Токтакунов, укук коргоочу Нурбек Токтакунов, журналист Адил Турдукулов, экс-депутат Бактыбек Турусбеков, укук коргоочу Эркингүл Убышева, жарандык активист Самсалы Четинбаев кирди. Коомдук комиссиянын алгачкы жыйыны 12 май күнү транспорт министрлигинде өткөрүлөт. Бул боюнча комиссия төрагасы Алмамбет Шыкмамбетов билдирди. Окуя боюнча чогултулган бардык маалыматтар ачык, айкын массалык маалымат каражаттар аркылуу жеткирилип турары убадаланып жатат. Комиссиянын биринчи жыйыны эртең болот, министерство транспорт министрлигинде саат 2-де. Биринчи биз ачык болот. Ар бир биздин заседаниябыз ачык болот. Ар бир маалыматты силерге берип турабыз. Күн сайын эмес, баягы бир жумада маалыматтын топтолгонуна жараша маалымат берип турабыз. Эмне үчүн маалымат бат-баттан берип туруш керек? Баягы комиссия мүчөлөрү дагы баягы кандайдыр бир ооп кетпеш үчүн болгон маалыматты алып коомчулукка берип туруш керек. Ошондо анан комиссия дагы артка кайталбай калат да, баягы бир нукта кете берет. Маалыматтар боюнча Дача суу кырсыгында жабыркагандарга эл тарабынан 102 миллион сомдон ашык каражат чогулган. Бирок ал акчалай каражаттар кандай тартипте бөлүштүрүлгөн ачыкталган эмес. Авиа кырсык катталгандан кийин транспорт министрлиги тарабынан аба транспорттук кыймылынын коопсуздук эрежелери бузулганы үчүн кылмыш иши ачылып, кайра токтотулган. Ошондой эле авиация кырсыгында чачылган телефондорду өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери алып алгандыгы үчүн да кылмыш иши ачылган. Бирок бул иштин жыйынтыгы тууралуу маалымат жок. Эскертсек, 2017 жылдын 16 январында Чүй облусунун Сокулук районунун Дача суу конушунда Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан туркиялык Airlines компаниясына таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын 17си бала жана 4 учкуч каза болгон. Бул кырсыкка байланыштуу кылмыш иши козголуп, кийинчерээк токтотулган. Нурзада Сыдыкова, Даниэль Түмөнбаев, 7-канал, Бишкек. Мына жерге чейин кирди да. Бул жерде мындай ар касып койсо, кургап торсуп калса керек. Суу өтөт, бирок эгерде неме болсоңчу биз калың кылып төшөктү салып алып анан жатып атабыз да.
Сузак районунун Каражыгач айылынын тургуну Наргиза Астанова үй бүлөсү менен бир жумадан бери өзгөчө кырдаалдар министрлиги куруп берген чатырларда жашап жатышат. Бирок чатырдын түбүнөн суу өтүп түнү менен үшүп чыгышаарын айтат. Түндөгү каттуу жааган жамгырдан улам балдарын эжесинин үйүнө жөнөтүүгө мажбур болгон. Кече түндөсү ушу жамгыр жааганда могу жерден суу кирди. Эми бүгүн арык-барык казышар. Анан кечке мал жаттык түндөсү. Эми түгүбүзгө кирбеди го, бирок айланабызга суу кирди да. Кичине бийигирээк кылыш керек экен да. Сөрү десең, эми сөрүнү каяктан алып келебиз? Бар жок эле техника керек экен. Эрден аяка барган алыс. Балдарыбызды жөнөтүрдүк чоң эшикке. Ошол жакта жашап турбаса, бул жерге болбойт экен балдар. Кичине баары зак болот. Эми мына жамгырда корктук кече. Кечке орончу. Аякта жашасаң эми азыр жыт дейт. Вообще страшный да жыттар. Ар нерсе өлүп келген. Мусорлар агып келген. Аерде ооруп калышы мүмкүн. А так продукталарды таштап кетти. Эми аяк бияктан тууган урук бар экен, кичинеден тамак кылышып келип атат. Продукттарды ким таштап кетти? Продуктаны билбейм, келсек чатырларга ар бирине бирден продукт таштап кеткен экен, ошолорго тамак кылганы. Чатырлар селден кийин турак үйлөрү такыр жараксыз абалга кептелгендер үчүн курулган. Дегенменен убактылуу жашоого толук шарты жок. Жаңы айылынын жашоочусу Эркинбек Айдаркулов жерден өткөн ным жана сыздын азабын тартып жатышканын айтат. Айдаркуловдордун үй бүлөсүнө короо тапчанда жашоо ыңгайлуураак болгон. Ал эми балдарын ар кайсы туугандарынын үйүнө жиберүүгө аргасыз болушкан. Бу жерде суу басып баягы ылай болчу да. Бир карыштай ылай болчу. Кырып тазалап эптеп эме кылып койдум өзүм. Анан эми бу жерде жашай албайбыз, ачык эле мындай эле. Бу жерге жашоо болбойт. Эми азыр сөрүм бар өзүм. Эптеп ошого такта-пакта эме кылса, мектеп башталса анан алып келем. Ага чейин бир сөрүм бар. Ошого жыгач-бугач тапсам, эптеп бир кичине такта таап коюп туруп анан киребиз да. Анан мынандай эле жерге эле жат неме кылганга болбойт да, жашоо шарт туура келбейт экен баары. Ушул тапта айылда 10 чатыр тигилип, 10 үй бүлө баш калкалоодо. Мындан сырткары 5 чатыр тигилүүдө. Ал эми тургундардын ден соолугун көзөмөлгө алуу үчүн атайын медициналык пункт ачылып, 3 дарыгер кызмат кылууда. Күн сайын кан басым, ич оору, ыстыма сыяктуу оорулар менен жарандар кайрылышат. Эми бүгүнкү күндө элдин абалы жакшы эле. Бул 8-ден бери палаткалар тигилген, ошондон бери ушу эл менен кошобуз. Бирге болуп атабыз бүгүнкү күндө. Анан эми Сузак СООПунун медработниктери келип күндө жардамга келип атышат, жардам берип атышат. Үймө кирип, подборный кылып бар бир үйгө киришип, ошол дары-дармектерин таркатып, көбүнчө бизде ошо ич өткөк, тамак оору жаш балдардыкы. Анан аллергия ошолор көбүрөөк катталып атат. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгү учурда Сузактагы турак үйлөрдү тазалоо иштери жыйынтыкталып калганын билдиришти. Тазалоодон кийинки этаптагы айлана чөйрөнү залалсыздандыруу аракеттери да көрүлүүдө. Өткөн аптада өлкө боюнча аймактарда катары менен сел кырсыгы катталды. Маселеге өлкө башчысы да көңүл буруп, жабыркагандарга колдоо көрсөтүлөрүн билдирген. Ал эми жогорку кеңештин депутаттары селдин кесепеттерин парламентте көтөрүштү. Анда өзгөчө кырдаалдар министрлигине бөлүнгөн жылдык каражаттын жетишсиздиги, техникалык мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу керектиги айтылды. Айтсаңыз, бюджеттен МЧСке жалпы бөлүнгөн акча каражат 2 миллиард 460 миң сом. Жээктерди бекемдөөгө канча анын ичинен? Жалпы ошол эки алдын алуу жана кесепеттерин жоюу багытында 1 миллиард 557 миң. Жээктерди бекемдөө, кырсыктардын алдын алуу боюнча бардыгы 1 миллиард канча? Жалпы да, жалпы. Ушул акча жетиштүү болуп атабы бүгүнкү күндө? Жок, бүгүнкү күндө жетиштүү эмес. Эмнеге дегенде, учурда ошол эки көп өзгөчө кырдаалдардын тармагы бар. Бул ошол эле жер көчкү, баягы жээктерди бекемдөө, эрозия иштери, мына ошол эки биздин эле Чуу дарыясынын жээгин бекемдөөгө эле бир 7 миллиард жылына 7 миллиардтай акча каражат. Жалпы айтыңызчы, Кыргызстан боюнча канча акча каражат жетиштүү болот? Эгер жылына коопсуз деген жайларга жылына бир 5 миллиардтай акча бөлүнүп берсе, бир 5 жылдын ичинде бир толугу жабат элек да.
ошол эки баягы кооптуу аймактарда. Белгилей кетсек, Сузак районундагы сел кырсыгынан кийин атайын комиссиянын корутундусу менен 23 үй жараксыз деп табылган. Андан сырткары 126дан ашуун турак жай көзөмөлгө алынып, алар боюнча да 19-20 күндүн ичинде чечим чыгат. Учурда Кара Жыгач айылына 10дон ашуун чатырлар тигилген. Мындан сырткары турак үйлөрдүн короосуна тигилген чатырлар да бар. Нуриза Хамракулова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району. Түнү жамгыр памбырда кайным үйүнө барып жатып атам да. Үй салып алсак, Кудай кааласа көчөбүз ооба. Биз өзүбүз деле коркуп атабыз, ойлонуп атабыз. Жай ичи да ушул жерде болосуздарбы? Кудай кааласа күзгө чейин болобуз, анан күздө жыйын терин кылып кайра кетебиз ал жака. Көчкү коркунучунда жашагандар боюнча өлкөдө 1-орунда Өзгөн району турат. Мында 1,5 миңден ашуун үй бүлө өз өмүрүн тобокелге салып жашап келүүдө. Алардын катарында Зергер айыл аймагынын бир нече тилкеси да бар. Район боюнча көчкү коркунучу бар кооптуу аймактардын сап башында Зергер айыл өкмөтү турат. Буга чейин бул айылда бир нече жолу жер көчкү жүрүп, ондогон адамдардын өмүрүн алганы маалым. Ошентсе да 800дөй тургун учурда бул кооптуу аймакта өз өмүрүн тобокелге салып жашап жатат. Жер участок берилген, алганбыз. Балдарыңыз ушул жактабы? Балам ошол жакта. Мен бердимин. Ушул мектеп үчүн эле биякта? Мектеп үчүн гана жүрөм да. Мектебим жабылганда кайра кетем ошакта. Пятница күнү кечинде кетип калам, кайра воскресенье күнү кечинде келем. Түнү жамгыр памбырда кайным үйүнө барып жатып атам да. Биякта үстү жакта да кайным үй. Бул айылдан жалпы 314 жаран коопсуз жайга көчүп кеткен. Зергердин ичке сай айылы да өтө кооптуу тилкеге айланды. Мында 35 үй бүлө жаракалуу адыр астында жашап келет. Алардын баарына коопсуз жайдан жер тилке берилген. Айрымдары ата конушун таштап кеткиси жок. Кээ бири берилген тилкеге үй салууга чамабыз жетпей жатат дешет. Жер берилген, эми үй сала элекпиз да, салып алсак анан көчүп кетебиз. Ага чейин убакыттуу өдөгө чыгып жашап турабыз. Жашап атабыз. Келип ишине эгинтигин эгип кайра кеткенде чек кетебиз. Эч ким жок дейт азыр айларда. Өдөдө гана жашайт. Мына катары эч ким жок, адам жок. Аймак кооптуу, бирок ага карабай, эскертүүлөргө баш ийбей үйлөрүн жаңыдан куруп алган жарандар да бар. Мындагылар бул маселе үстүндө келгендерге көчүп кеткенбиз деген жообун беришет экен. Убактылуу келип турабыз деп айтканы менен алар чын-чынында өз ордуларынан козголбогонун адистер айтышат. Эскертүүлөрдү майнап чыкпагандыгына байланыштуу жергиликтүү бийлик көчпөгөн тургундарды сотко берүүгө аргасыз болду. Учурда иши сотко өткөндөрдүн жалпы саны 103 кожолукту түзөт. Элдин баардыгына мал ал деп келип атышпайбы анан биз ошого карап келдик эле да. Биз неме малына бияде болбодук, биз ушул жакта жашап аттык, коопсуз маалда. Ошол жакта карасаңыздар болбойбу мал коюңуздар? Айерден тарrak болуп атпайбы? Эми кооптуу болуп алат да, баары бир эмне кылат эми. Көнүп калган жер экен. Качан жер берилди эле? Качан көчүп кеттиңиздер эле? Жер кыйла болуп берилген да. Анан ал жактан дагы жер алып, анан бияктан дагы кетпей. Анан эми жашоочу экен, анан эмне кылабыз эми? Жашоо ушундай экен, бирде мен эмес элдин баары ушундай болуп атпайбы? Бирок кооптуу аймактан көчүрүүгө соттун чечиминин да күчү жетпей келүүдө. Мында жергиликтүү тургундардын баары эле мал чарбачылык менен жан багат. Алардын жайыты ушул айылда болгондуктан башка жакта жашоону көпчүлүгү макул көрө бербейт. Жаз айлары жаан-чачынга байланыштуу көчкүгө кооптуу мезгил. Андыктан адистер жаз алдында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Ар бир үйгө кирип эскертүү кагаздарын таратышат. Малыбыз бар деп эле кайра келип ушу жашап алып атат. Ата бабабыздан калган жерлер дешип элечи. Анан келип жыл сайын келип эскертүүлөрдү беребиз. Эскертүүлөрдү берип кеткенде мына көчөбүз, ана көчөбүз дешип ушундай келип атат да жашапчы. Анан кийин айла жоктон келип биз ушу жер көчкү жанагындай кооптуу деген жерди келип көчкүлөрдү ошо жеринде текшерүү иштерин жүргүзөбүз. Өлкө боюнча да кооптуу аймакта жашаган элдин басымдуусу Өзгөн районунда. Учурда 1504 кожолук кызыл зона аймагында. Анын ичинде 827 үй бүлө жер тилке алып, бирок көчпөй жашагандар, калгандарына чек бериле элек. Ал эми мажбурлап көчүрүү жаатында өткөн жылы эскертүүлөргө баш ийбеген 47 үй бүлөнүн материалдары сот органдарына өткөрүлүп берилген. Анын ичинен 23 үй бүлөгө сот органдары коопсуз жайга көчүрүлсүн деген чечим чыгарган.
Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Өзгөн району. Кыргызстандын бренди аталган өзгөн күрүчтөрү өз учурунда эгиле баштады. Шавкатбек Салиев Дөңбулак айыл аймагында 42 гектар жерди пайдаланып, өзгөн күрүчүн бренд кылууга өз салымын кошуп жаткан дыйкандардын бири. Айтымында ушул тапта жерди айдоо процесстери аяктап калды. Мында күрүчтүн белгилүү 3 түрү эгилет. Өзгөчө өзгөн 3 деген сорту басымдуу. Дөңбулак айыл өкмөттөн 30 гектар аренда жер алып иштетем. Мына жерде 42 гектар жер аянтыбыз бар. 42 гектардан 30 гектары фондтун жери, 12 гектары үлүш жер. Мурун Каракылтырык, Акурук бренд эле бизде. Азыр Каракылтырык менен Акурукту кичине түшүмү пасыраак болуп калды. Азыр жаңы сорттор чыккан. Өзгөн 3 деген сортубуз бар, өзүнөн чыккан сорт. Райондо акыркы жылдары күрүчтү өндүрүп, көчөт кылып бирден эгүү жолго коюлууда. Албетте мунун түйшүгү да көп. Бирок жөн эле сээп эгүүдөн айырмасы түшүмдү көбүрөөк берет. Бышканда оруп алуу жеңил болуп, баасы да салыштырмалуу кымбат бааланат. Дыйкан 42 гектардын 50%-ын ушул ыкмада эгип жатат. Көчөттү даны ирийирээк болот. Мына сепкенден көрө даны ирийирээк болот. Анан түшүмү көпүрөөк болот кичине. Айырмасы ушундай. Көчөттү түшүмү көпүрөөк болот. Сепкенден көчөткө расход көпүрөөк. Удобрение көпүрөөк берилет. Неге? Бул көтөрүлүп алыш керек да. Жылды да бир жерден бир жылда жайлашып койгончо кичине удобрениени кичине көпүрөөк берет. Түшүмү бирок ошончо мээне тактап коебу? Актайт. Ошон үчүн азыр көпчүлүк мынау Азия мамлекеттерде основной рассада да көчөткүлүү экет алар. Манас 2006 айыл чарба кооперативи Дөңбулак айыл өкмөтүндөгү 30 гектар фондтун жерин 17 жылдан бери түз келишим менен ижарага алып иштетет. Кооперативдин курамында 50ге жакын дыйкан бар. Мында өндүрүлгөн күрүчтөр өлкөнүн бардык аймагына, коңшу Өзбекстандын да бир топ жерлерине тарайт. Ушул тапта Дөңбулак айыл өкмөтүндө жазгы талаа иштериндеги айдоо себүүлөр дээрлик аяктап калды. Аймактын жалпы 1863 гектар дыйканчылыкка ыңгайлуу жери бар. Анын 333 гектарын күрүч талаалары ээлейт. Андан сырткары 538 гектар жүгөр эгебиз, банка жүгөрү. 135 гектар буудай эккенбиз күздүк айда. 15 гектар арпа эккенбиз. Андан сырткары жашылча 283 гектар жашылча мөмө жемиштер бар. Ошо менен азыр основной процесс ушу шалы эгүү, күрүч айдап эгүү процесстери калды. Бул основной ушул дыйкандарга биз кайра бөлүштүрүү фондунун жери бар. Өкмөт боюнча 709 гектар. Ошонун акцион аркылуу ушул неме кылып туруп беребиз. Азыр бүгүнкү күндө 2 жылдан бери түз келишим менен ушу иштетип келишет. Өзгөн районунда күрүч талааларын кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк жок. Андыктан анын түшүмдүүлүгү жогору жаңы сортторун табуу боюнча илимий иштер жүрүүдө. Муну менен мындагылар өзгөн күрүчүн дүйнөлүк деңгээлде элиталык сортко чыгаруу башкы планда дешет. Өзгөн күрүчтүн элитасы болгон жер, бул жерде суусу өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү менен биз сыймыктанабыз. Азыр ошол шалы эгилген талааларга барсаңыздар, биздин дыйкандарыбыз ошол шалы эгүү менен алек болуп атат. Биздин Мырза Ибраимов атындагы институт тарабынан дагы бул күрүчтү жаңы сортторун чыгарып изилдөө иштери жүрүп, мен ойлойм келечекте атайын өзгөн күрүчү бир республикага, дүйнөгө жете турган бир таза сорт чыгып элибизге жеткирилет деген ойдобуз. Учурунда ислам маданиятынын борбору саналган Байыркы Өзгөн шаары 1000 жылдап уланып келаткан күрүч өстүрүү маданияты менен да байыркы деп саналат. Кыргызстан күрүч өндүрүү боюнча алдыга чыккан Азия өлкөлөрүнө атаңдаша албаса да, өзгөн күрүчү эч бир өлкөдө өндүрүлбөгөн, өзгөчө сапатка жана даамга ээ деп окумуштуулар баа берип келет. Аталган күрүчтү район эли да даңазалап, фестивалдарды да өткөрүү жыл сайын салтка айланган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Өзгөн району. Мен 911 деген автобусту жүргүзбөй алдын тосуп, өзүнөн өзү алдына кирип, машинага сүстүрдү. Машинасын өзү сүстүрдү.
Бул жерде элдердин баарын өзүнөн өзү алдыга түшүп талашып атат. Мына өзү автобустун алдына кире качты. Мен өтүп туруп токтоп атам бул жерге. Тасмадагы көрсөтүлүп жаткан чыр-чатак Мурасорду конушуна каттаган 41 автобус менен 911 кичи автобустун кагылышуусунан орун алган. Мындай көрүнүш бир нече айдан бери кайталанып жатканын жергиликтүү тургундар билдирип жатышат. Айтымдарында 911 маршруттук каттам өзүнө тиешелүү болбогон аймактан жүрүп, 41 каттамдагы автобуска тоскоолдуктар жаралганын аймак жашоочулары билдирүүдө. Вокзалга айланып эле кайра келиш керек да, линиясычы. Ал деген Мондайдан барып, Темирландан киши алат, Салкындан чыгып, Темирландан киши алып, Монеткадан киши алып, кайра Молодая менен барып, чүйгө кирип, Кулия менен кайра түшүп атат да. Элдин баарын алыпчы. Ошондо автобус өкө киши талаш аябай көп. Ошондой уруш жаңжал болду. Ошондой кагылышуулар көп болду. 41 автобус каттамы Мурасорду конушунун тургундарынын талабынын негизинде 2021 жылдын октябрь айынан тартып каттай баштаган. Анда ар бир ай сайын иш график Бишкек шаардык транспорт департаменти аркылуу кол коюлуп, уруксаат берилип келген. Бирок 5-майдан тартып тиешелүү тараптан уруксаат берилбей каттам токтоп турат. Шаардык бийликтин бул аракетине айыл тургундары нааразычылыктарын билдирип жатышат. Угуту эгерде жакшы иштеген болсо, маршрутканы өз орду менен каттатып койсо болмок. Биз эл аябагандай каршыбыз буга, автобустун шыдыр жолдун каттап турган автобусун киргизип берсин. Эмне үчүн кол койбойт? Эмне үчүн биз карган инвалид көптөрүбүз, жашоочуларыбыздын баары аз камсыз болгон үй бүлөлөр биз кантип кайрылабыз? Мына азыр шаарга доктурга да бара албай атабыз, эч жака да бара албай атабыз. Анан мына бул жерден автобусту киргизгенин себеби, маршрутканы киргизгенин бизге ачык даана айтсын. Эгерде ушун менен шыдыр жолду киргизбесе, анда биз жеткен чегибизге барабыз. Кыйратып жүгүн чечпериптир. Эме Өзбекстандын жана ага автобустарын киргизишиптир. Рахмат, ага эч нерсе дебейбиз. Киргизиптир. Бирок 5 автобус деди. 5 автобус, ал кичинекей автобустар биздин могу маршрутка менен айырмасы жок. Алар дагы жарым сааттан жүрүшөт. Мына 5 автобус Кудай буйруса дагы элибиз дале баягыдай ташылбай калат. Шыдыр жолдун автобустары чоң болгонуна байланыштуу жарым саатта жүрсө да элдер батып кетип барып келип атканда. Анан шыдыр жолдо жанагындай жеңилдиктүүлөр бизге элибизге жеңилдиктер бар болчу. Эми мындай жеңилдик жок. Бул жерде азыр укканыбызга караганда, правда мен барган өзүм көргөн жокмун. Элден укканыбызга караганыбызда жол киресинен бери чечип коюптур дейт. 15 сомдон кылып коюп, 15 сомдон киргизип атыптыр бизге деп айтып атышат. 41 автобус каттамын Шыдыр жол KG жоопкерчилиги чектелген компаниясы тейлейт. Компания адистери аталган каттамды линиядан алуу максатын көздөй шаардык бийлик тарабынан аркандай тоскоолдуктар болуп жатканын айтышууда. Тийиштүү адистер тарабынан ар кайсы шылтоолор айтылып, келишимге кол коюлбай убакыт өткөрүү менен алектешет. Анын үстүндө бизге эми ар кандай жол тосуулар болду. Биздин үстүбүздөн дагы башка маршруткаларды коюп, анткени болбойт да, дублирование болуп калат бир линиянычы. Болбостон ошого карабастан маршрутканы койду. Келип атат, ушул убакка чейин келип эле ар кандай жол тосуулар болгону, булардын шылтоосу ошо силер иштебей койдуңар баштан баштап. Ошого ошол себептен биз коюп бербейбиз, бирок антейин десек, ага чейин деле коюп бербей келаткан. Ар шылтоону айтып, узартып, кол койбой. Бул жаралган кырдаал боюнча Бишкек шаардык транспорт башкармалыгына кайрылып көрдүк. Алар Шыдыр жол KG жоопкерчилиги чектелген компаниясы тарабынан катачылыктар кеткендиги үчүн келишимди жокко чыгарууга аргасыз болгонун билдирип жатат. Учурда башка компания менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, алар убактылуу калкты ташуу кызматын көрсөтөт деп билдиришти. Кийинчерээк сынак жарыяланып, башка компаниялар менен келишимдер жүргүзүлөрүн маалымдап жатышат. 911 маршрутка шаар транспорт департаментине эч кандай тиешеси жок, анткени алар Чүй областынын маршруту болуп эсептелет. 41 автобус боюнча жылдын 2021 жылдын аягында кирген, бирок ошол башында 2 ай жакшы иштеп, андан бери акыркы где-то 2-3 айдан бери иши жакшы болбой атат. Подвижной состав жана азайгандан азайып, Шыдыр жол KG менен келишимди толугу менен жокко чыгардык. Чыгарганга аргасыз болдук. Анан башка жана эко-пассажирский перевозки деген жана ак автобустар жүрөт го, ошол ишканага убактылуу конкурс өткөнчө бекитип берип атабыз. Эртең саат 6-дан, таңкы 6-дан баштап эко-пассажирский перевозки ошол
41 анан 35 маршрутта ишин баштайт. Мурас Ордо конушуна 41 транспорт каттамы эртең таңкы саат 6-дан тарта жумушун улантуу мерчемделүүдө. Каттам аралыгы 20 мүнөттү түзүп, азырынча 5 гана автобус кызмат көрсөтөөрү айтылууда. Нурзада Сыдыкова, Даниэль Түменбаев, 7 канал, Бишкек.